балаң жақында өледі деген өте қатты тиеді туугандар. Сиз азыр на данный момент ондо Майрам апа күрөшүп атат экенсиз бир адамдын жаны менен. Алып кетет. Алып кеткенде бул көчөдө мунуку уже өлүм болгон экен да, кичи өлүм болгон да, клинический смерть, сердечный приступ дейт. Көрсө бул артынан удар жеген экен. Башынан. Наша команда Lifestyle Каганат. Приехали на сборы 2 недели к Салиму. Тренер очень сильный, достойный. Будем развиваться. Так, ассаламу алейкум жамат. Ассаламу алейкум урматтуу биздин көрүүчүлөр, Манас KG YouTube каналынын көрөрмандары, баарыңыздарга салам туугандар. Бул чыгарылышыбызда сразу өзгөчө чыгарылыш болот туугандар. Бул жерге срочно жардам керек туугандар. Өзүңүз көрүп атсаңыздар керек. Нурсултан деген инибиз өтө даже кандай түшүндүрүштү мен билбейм туугандар. Туугандар аябай кандай деп сүйлөсөм экен туугандар. Тил деле барбайт мына айткан достор. Нурсултан инибиз болчу туугандар өтө жаман акыбалга түшүп калды. Майрам апабыз азнадан момент карап жаткан экен. Бир сөз менен айтканда достор, ушул видеону максимально таркатып коюңуздар, максимально таркатып репост кылып коюңуздар, Майрам апабызга максимально жардамды берип коелу достор. Майрам эже, ошондо балаңыз аты Нурсултан, 25 жашта. Ассаламу алейкум жамаат туугандар. Уулум Нурсултан 29га чыкты быйыл. 29. 27 жашынын аягында, ошо 22-жылдын 21-22 декабрга караганда түнү муну скорый алып кетет. Скорый алып кеткенде Сизге эмне деп чалып калышты? Кандай болуп калды? Мага мен кызымдан сурайм, бул мага жаңы жылда чалбады, бул жаңы жылда өзүм тууганымда чалчу да апа деп мени постоянно эскертип турчу да. Бул мага чалбады деп ызылдап туруп калдым да. Анан сиңдиме айтсам, сиңдим кызыма чалган экен, анан кийин айтышты да, ушинтип комага түшүп калды. Мен да эси болуп калбасын деп коркушкан экен да. Мындай случайно тез айтыш керек да деп анан келгем, 2 жума өткөндөн кийин келгенде, мен келгенде анан комадан чыгат, бирок комадан чыкканда вегетативный состояниеде жатат дешти. Бирок мен ошо Волжский больницага алып барганда ошол жактан айтышты, вегетативный состояние, пока бул балаңар турбайт деп, ушул боюнча көп жатат, анан дүйнөдөн кайтып кетет деп ошентишти. То есть врачтар уже диагноздоп койду, көп жатат, бирок дүйнөдөн өлөт деп айтып койду. Ооба. Эми достор, врачтарга деле врачтар ушинтип айтып коюптур, но на самом деле туугандар бул энеге балаң жакында өлөт деген өтө катуу тиет туугандар. Сиз азыр на данный момент ондо Майрам апа күрөшүп атат экенсиз бир адамдын жаны менен. Ооба. Күрөшүп аткан жериңизге. Биз азыр көрдүк туугандар, бул жакта да аябай дары дармектериңиз жаман көп экен бул жерде. Мен түшүнбөйм, айтып бере албайм туугандар, ар бир дары дармектерди. Бул жакта Нурсултан инибиз дагы мурда спортсмен болгон экен эже, ошентип атат. Жаштыгынан өзү 1-класска барганда эле, мектепке барганда мен спорт барам деп жүгүрчү. Тайквандо, дзюдо, карате деп акырында вольная борьбаны тандап алат. Сен кайсыны кааласаң өзүң билесиң, достижение уровня высшего класса өзүң билесиң дедим. Бул медальдарды алып келет, грамоталарды алып келет. Мектептен өзү аябай жакшы окуган эжекелер да мактачу. Аябай ответственный бала деп. Анан досторуна көп жардам берди. Канча достору бирөөлөр менен мушташып калса, бул жүгүрүп барып ошол жерден чыгарып келчү. Балаңыз бул даражада жейин канча килограмм чыгат? 110 килограмм болчу. Ошол 110 килограммды эркек бала азыр на данный момент бир канча дейбиз же? Азыр бир 40 килограмм 40 килограмм, сөөгүлө. 40 сөөгүлө калдырып Пластика менен. Эми мен бир аз толкундандым, туура түшүнөсүздөр достор. Баягы күндү эле мен көчөдө катты болгондой эле мындай сүйлөп жүргөн адам моундай жерге келгенде кадимкидей эле тилиң тиштеп алат экенсиң туугандар. Потому что көзүңүздөр менен көрсөңүздөр түшүнүш кыйын, аябай. Түшүнүш аябай кыйын туугандар. Ачып шейшектерди ачып да көрсө албайбыз, потому что туугандар биз толук көрсөтүп болмосок, YouTube автоматически өчүрүп салат видеонучу. Ошондуктан ушундай обзордо көрсөтүшкө аракет кылып атабыз. Максимально эжебизге жардамды берели. Азыр на данный момент эжебиз Майрам апабыз баласынын жашоосу менен мындай айтканда күрөшүп аткан жери туугандар. Өзүнүн картасын коем мен. Максимально достор орозонун күнүндө жардамды бериңиздер туугандар. Зекет чыгарыңыздар.
бир пачка сигарет эле чегип коюп атабыз мындай айтканда сонда сигарет эле чегип коюп атабыз. Бир таксист болсоңуздар, бир заказын туугандар, ар бир кодойгон тыйыныңар ушул Нурсултан энебиздин жашоосуна күрөш катары кетет, мындай айтайын. Мен чын айтсам, эже мен дагы сүйлөй албай калдым вообще. Тилим немемди толкундан да аябайчы. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр туугандар, болгондой как она есть мен түшүндүрүп жеткирип берем силерге. Анан эже Кыргызстанга алып кетебиз десе болбойбу экен. Кыргызстанга кайрылдым. Эрболдун мамасы, Эрбол да ушундай башынан удар жеген. Башынан удар жегенде Миталев деген врач Кыргызстанда неврохирург болсо керек, ошол врач менен сүйлөштү. Мурдагы күнү эле алып келсин деди. Себеби бул башында удар жегенде гематома калганда суу накопление болгон үчүн, улам спастика болгон үчүн дары да таасир этпей спастика боло берет да 5 саат, 6 саат, 7 саат болуп спастикасы тердеп анан мышцалар сокращение болуп, кровообращение дагы медленно болуп калат дейт, кан тамырлары. Врачтар конкретно башына жеген деди, эмне деди? Немеси бар да, МРТси бар да. МРТ, снимок головы. Ошондо бүт баары бар да. Анан ошол жерде гематомасы көрсөтүлүп турат да. Ондой жерде кан ал жерде уюп калган дейт. Ошол кан уюгандан кийин андан кийин именно ошол точка мына бардык нерселерди мозг негизи, бизде негизи адам башкарат экен да, мозг. Жүрөк өзүнчө дем ала берет экен, мозг баштан удар жегенде бул баары жок управлять этет экен. Бирдеке кысыла баштаса, тамыры кысылатса, ошол кысылганда эми полностью спастика болуп, судорога боло берет экен, тырышып, анан могу мышцалар да кичирип кетет экен да, кан тамырлар да жукарып кетип, кан айлануусу кыскарат дагы, жеген ичкен дагы эметпей калат экен, сиңбей калат экен, ашказанын да обороты кыйналып калат экен. Ошондон улам азыр кантип тамак берип атасыз? Шприцание менен берем, атайын специальный тамак бар, диетичный, ошону врачтар өздөрү жазып берген. Ошону берем. Укпай каласың балаңыз? Күн укпайбы? Ошо дары менен укпай атат да. Психотроп дары менен эле орустар биякта мурда эле берип кой дешет экен, себеби баягы булар өлөт деп койгон үчүн кагазын окуп эле, эпикриз окуп эле булар ошондой эле обращение кылып калат экен. Эми Кыргызстанга апарып эле эмне болсо дагы ал жакка диагноз коюп, значит, врачтар уже все дейт экен да. Ошо все деп койгон, ошо эпикризинде бүт ошондой жазылган да, динамики жок берген сайын врачтар да карабай калат экен. Алар кайсы больница бардыгына обращение кылдык, алар эпикриз окугандан кийин өлөт дегенди уккандан кийин булар өздөрүнүн аты булганбаш үчүн эч кайсы больница алгысы келбей да калат экен. Азыр эми ошо Кыргызстанга ошол канча убакыттан бери азыр ушундай продолжение болуп атат? 1 жыл 4 ай болуп калды. 1 жыл 4 айдан бери. Туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушундай диагноз койгон экен. Бирок дагы деле Майрам апабыз жашоо менен күрөшүп келе жатат, мына айтканда Нурсултан балаңыз баласынын жашоосу менен күрөшүп келе жатат. На самом деле өтө оор акыбал туугандар. Эч кимдин башына түштү мен карабайм, эч ким Алла Таала ушундай пешенеге ушундай нерсени жазган экен, азыр ушундай ситуацияда жатат. Нурсултан. Канча балаңыз бар? Эже бул чоң балаңызбы, эже кичине? Бул чоң уулум, бир уул, бир кызым бар. Бир уул, бир кызыңыз бар, эмне дейсиз ал биздин кыргыз элибизге? Ушуга чейин да мен 2 жолу кайрылдым. Аллах ыраазы болсун. Аллахым кылган ихсаныңыздарга чексиз сооптор менен кайтарсын. Дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр. 2 дүйнөлүк бактылыкты Аллахым өзү насип этсин. Эч кимге эч кандай жамандыкты мен каалабайм. Аллахым ушу жакшылыктардын үстүндө жүргөнүн насип этсин. Тапканыңарга береке болсун. Үй-бүлөңөр менен бактылуу болгула. Ошол негизи кыргызым элим бай боло берсин экен, кыргыз элим бар болсун экен. Ошолор менен Кудайга шүгүр мына канча колдоп келишти. Рахмат. Колдойбуз эже, колдойбуз. Дагы колдойбуз эже, кылып тургуңуз. Максимально поддержканы берет, биздин элге чет жакта калбайт. Мына жөн эле карап калбаңыздар туугандар. Зекет чыгарыңыздар. Кичине акча менен эч ким байып кетпейт достор. Ар бир которгон акчаңыздар эжемин личный өзүнүн картасына түшөт. Мен мына жерде картасын калтырамын туугандар. Сбер карта же? Сбербанк. Сбер картаңыз Тинькоффто бар уже? Тинькофф жок.
Тинькофф жок. Сбер картасын калтырам туугандар. Максимально репост кылып, жардамды берип коелу туугандар. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта калыңыздар достор.